Даражалар боюнча жалпы республикалык тесттин өзүнүн тапшырмаларында көп кездешет да. Анан мисал үчүн могу тапшырманы карайлы да. Биринчи чыныгы тесттерден тапшырмалар дейт, колонка берилген, X чоңбу же 8 чоңбу деп сурап атат да бизден бул жерденчи. Аны үчүн окуучулардын көбү да мынтет да, мен колонкаларды баягы түшүнө бербейм деп өзүнчө бир тема катары ойлошот да. Колонка дегенде кадимки эле математиканын бардык баягы темаларын сурайт дагы, болгону мына шарт коюп коет, анан чыга турган жообун X кылып, анан бул жака бир санды коюп коет. Анан силер баары бир теңдемени чыгарганды билишиңер керек да, ошону билсеңер колонкаңар деле чыга берет да. Мына ошол эле колонка баягы эле эсеп болгону жообун мына X кылып кое турган болсо, сен X'ти табасың, анан бир колонкага салып коет экен, болгону ошол эле экен. Анда эсеп чыгарабыз. Бул биринчи кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча чыгат, мисал үчүн кыскача көбөйтүүнүн формуласы a минус b квадрат a квадрат минус 2ab плюс b квадрат деген формулабыз бар. Эгерде могу жер плюс боло турган болсо, могу жер дагы плюс болот. Биздики минус экен, демек бизге ушу формула иштейт да. Формуланы жатка билишибиз керек. Анда ушу формула боюнча мен анын ордуна мына x турат, x'ти мен анын ордуна коем. Ошондо x квадрат минус 2 формула боюнча бар, анан анын ордуна кайра эмне кылам? X деле коем. Б'нын ордуна эмне турат? 2 экен, 2-ни коебуз. Андан кийин плюс b квадрат дейт. 2-нин квадраты 4 болот, мына. Буну чыгарып кое турган болсок, ошондо x квадрат минус 4x плюс 4 болот экен. Так, жакшы чыкпай атат, Могу белгини коем, анан кашаны ачканда мен x'ти буга көбөйтөм, анан буга көбөйтүп ачышым керек да. Ошондо x'ти x'га көбөйтсөм x квадрат, x'ти 8ге көбөйтсөм минус 8x болот. Ошондо бул барабардыктын эки жагында тең x квадраттар бар экен, белгиси окшош болгон үчүн экөө тең жоюшуп кетет. Минус 8ди мен бул жака алып өтө турган болсом, ал плюс 8 болот. Плюс 8ден 4-тү кемитсек 4x калат, чынбы? Анан 4-тү бул жака алып өтсөм эмне болот? Минус 4 болот. Эми эки жагын тең 4кө бөлүп ийсем, x эмне экен? Минус 1ден кичинекей деген сан чыгып атат да. Демек x минус 1ден кичинекей болсо 8 анда сөзсүз чоң болот. Демек b колонка дейбиз да. Ошондо b-ны тандайт экенбиз. Суроолор болсо жазгыла, Так. Анда кете берели, суроолоруңар даярдап тургула. Кол көтөрсөңөр звуковой дагы уруксат берем. Үнүңөр менен дагы суроо берсеңер болот, макулбу? Анда пока уланталы. Мисал үчүн кийинки тапшырманы карасаңар, кээде булго мисал үчүн техникалык ыкма болуп атат да, оңоюраак жолу жокпу дейт, Оңоюраак жол менен чыга турган эсептер дагы бар. Анан кээ бир эсептер бар, техниканы талап кыла турган эсептер. Мисал үчүн 200 баллды ала турган окуучулар бар да, анан 150 баллдык окуучулар бар, анан 100, 110, 120 баллдык окуучулар бар да. Мисал үчүн силер азыр мен көрсөткөн техниканы өздөштүрүш үчүн силер ушул эсепти мен чыгарганды 20 жолу көрүп чыгышыңар керек да, кайра дептерге жазыпчы. Ошондо аны үйрөнөсүңөр. Эгерде аны каалабай турган болсоңор, там 200 баллды унута берсеңер боло берет. Кимге 200 балл кереги жок болсо, мындай 180ден жогору дейли, 180ден жогору балл кереги жок болсо, мындай формуланы жатташтын кереги жок, оңоюраак эсептерге качырсаңар болот да. Бардык эле нерсе жеңил болбойт экен. Жеңил нерселер дагы бар. Мисал үчүн карасаңар, экинчи могул эсепти карайлы, мына ортодо кездешкен карасаңар. Бул жерде болсо логиканы дагы талап кыла турган нерсе да. Биринчиден мына карагыла, сан удалаштыгында мына xn саны эндин энинчи даражасынын санынын акыркы цифрасын түшүндүрөт дейт. Бул жерде логика деле бар да. Мисал үчүн карасаңар,
логиканы иштетиш үчүн биринчи элементарный баягы нерселерди билишибиз керек да. Даражалар темасында эмне? Мисалы үчүн n'дин n'инчи даражасы десе, могу x 9 деп турса, могу жер n'дин ордунда 9 турат. Анан бул жака бизге 2 жолу nn деп берген. Демек, биз 9'дун 9'унчу даражасы деп түшүнүшүбүз керек да. Экинчиси болсо 11'дин 11'инчи даражасы. Эми биз дагы жакшылап окуйлу. Акыркы цифрасын түшүндүрөт деп атат. Ошондо силер ойлошуңар мүмкүн да, эми 9'дун квадраты эле 81, 3-чү даражасы 729, ушундай болсо, мисалы үчүн, анын 9'унчу даражасын ким чыгара алат экен анда? Калькулятор менен деле жетпей калышы мүмкүн. Демек, эгерде биз ушундай карап ойлоно турган болсок, эгерде көп убакытты талап кыла турган эсептер болсо, сөзсүз жана башында жеңил жолу, тез жолу деп сурап атпадыңарбы? Эгерде ошондой чоң цифралар чыга турган болсо, дайыма фишкасы болот да. Азыркы тил менен айтканда фишкасы болот. Эми 9'дун, мисалы үчүн, даражасын карайлы мына. 9'дун квадраты 81 болуп атат, чынбы? Анан 9'дун кубу эмне менен бүтүп атат? Ошондо 81'ди мына кайра 9'га көбөйтөм да, 9 729. Эми көңүл бурсаңар, 9'дун 4-чү даражасы болсо, кайра могу акыры 9 менен бүткөнчү, кайра 9'га көбөйтсөк, акыркы цифрасы 1 менен бүтөт да баары бирчи. Чынбы? Акыркы цифрасы 1 менен бүтүп атат да. Азыр. Ошондо акыркы цифрасы 1 менен бүтүп атса, демек 9'дун кандай даражасы болгондо акыры 1 менен бүтүп атат? Жооп бергилечи, комментарийлерге жазгыла. Жуп даража болуп атса, жуп даража менен болсо акыры 1 менен бүтөт экен. Ал эми 11'дин каалаган даражасынын акыркы саны эмне менен бүтөт? По-любому 1 менен бүтөт да, чынбы? Ошондо бул жерде 9'дун 9'унчу даражасы жуппу же кандай? Оюңар жеттиби? Логикаңар таап алдыңарбы? Так менен бүтүп атса, акыркы цифрасы кандай болот анда? Акыркы цифрасы кандай болот? 9'дун 9'унчу даражасы болсо, узун эле бир сан чыгат, бирок эң акыркы цифрасы кандай болот? Кайсы цифра болот? 9 болот, туура. 9 болот. Себеби жуп болгондо 1 менен бүтүп атат, анда так болгондо 9 менен бүтөт. Ошондуктан эмне болот? А колонкасы чоң болот экен. Көрдүңөрбү? Ушундай эсептердин чыгарылышын канчалык көп көрсөңөр, анан жакшы даярдануу мүмкүнчүлүгү болот да. Мисалы үчүн, көрөр көсөм болор дейт, сүйлөй чечен болор деген кыргызда жакшы макал бар да. Кечке эле ошол мугалимдер туура чыгарып аткан ондай фишкаларын көрсөтүп иштеп берип атса, сен уга берсең, ошону үйрөнүп каласың да. Кийинки эсепти карай турган болсок, бул кайра эле кашаларды ачуу, кыскача көбөйтүүнүн формуласын сураган техникалар бар экен. Бул уже 180 плюс деп койсок болот, бул эсептерди, могу эсепти чыгара турган окуучу уже 180ден жогору ала тургандар уже муну иштейт да. Анан муну эми мисалы үчүн кашаны ачканда, кашанын сыртындагы ар бири буга көбөйтүлөт да. Мисалы үчүн 4 ага көбөйтсөк, эмне болот? 4а квадрат болот. 4аны -2ге көбөйтсөк, -8а болот. Андан кийин могу жерде эмне болот? Кашанын сыртында минус белгиси болсо, могу ичиндеги белгилер өзгөрөт да. Эми биринчи мол а минус 4 квадрат дегенди кыскача көбөйтүүнүн формуласы боюнча ачабыз. Эми азыр пока так формуланы кайра дагы бир жолу жазып берип коеюн. А минус Б, бул формуланы жаттагыла балдар. Мисалы үчүн химия сабагынан мугалимиңер айтчу беле, суунун формуласын түн ичинде уктатсам дагы H2O деп айткыла депчи. Ошентип үйрөткөн мугалимдериңер болду беле? Жазгылачы, барбы ошондой?
болгон дейт э. Вот ошол. Ошондой эле а минус б квадрат дегенди дагы ошо түн ичинде ойготсо дагы ушул кандай ачыларын муну жөн эле жатка билип алышыңар керек да. А квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Себеби ортодо бир 3, 4, 5ке жакын эсеп келет да. Ушундай кыскача көбөйтүүнүн формуласы менен бир 8, 9, 10 балга чейин өсүп кетесиңер да, муну өздөштүрүп ала турган болсоңорчу. Ошондуктан азыр убакыт кенен болгондуктан убакыт бөлүп өздөштүрүшүбүз керек. Ошондо эми анын ордуна аны коем, а бнын ордуна болсо эмне кылам? Мен 4-тү коюшум керек да. Көрүңөр, ордуна эле коем. Ошондо анын ордуна койсом а квадрат өзү эле турат, минус 2а. Анан быбыздын ордуна 4 болгон үчүн бияка 4-тү коем. Моулардын ортосунда эчтеке жазылбаса көбөйтүү болот дайыма. Б квадратыбыз 4-түн квадраты 16 болот. Мына эми муну бири-бирине көбөйтүп туруп иштеп коелу. А квадрат минус 4-тө 2-ге көбөйтсөм 8 болот. 8а плюс 16 болот экен. Так, демек, кашанын ичи ошондой ачылды. Бол болсо биринчиси болчу. Мен муну жазайын. 4а квадрат минус 8а. Анан балдар жерде минус болгондуктан ар бирөөнүн белгиси карама каршыга өзгөрөт да. Улам уга берсеңер үйрөнөсүңөр. Ошондо бул а квадрат 10 болуп турабы, ошондуктан минус а квадрат болот. Бул 8а болсо минус кен, бул плюс 8а болуп калат. Анда белгиси карама каршыга өзгөрөт. Кашан сыртында минус болгон үчүн. Анан минус 16 болот экен. 4а квадратыбыздан а квадратты алсак эмне болот? 3а квадрат калат, чынбы? 8а менен 8а жоюшуп кетет такыр эле. Анан минус 16 калат экен. Ошондуктан биз мына эсепти чыгарып в жообун алдык. Бул эсеп менен биринчи эсебибиз эмне болду? Окшош болду, көрдүңөрбү? Экөө тең кыскача көбөйтүүнүн формуласы, анан кашаны ачуу техникасын билеби деген суроо да. Кашаны биринчини кашаны ачып атабызго, ошондой эле жана биринчи эсепте дагы кашаны ачуу техникасы каралды. Муну өздөштүрүш үчүн балдар бир жума убактыңарды бөлөсүңөр да ушул темагачы. Бир жума убактыңарды бөлөсүңөр, бир толтура чыгарылган эсептер бар, видеолорун көрөсүңөр, дептерге жазасыңар, кайра кайталай бересиң, анан ошентип үйрөнүп кетесиңер да. Кийинки 4-үнчү эсебибизди карай турган болсок, даражаларды бөлгөндө негиздери бирдей болсо, көбөйтүү болсо даражалар кошулат, ал эми бөлүү болсо даражалар кемитилет дейт. Ал эми кашанын ичиндеги сыртындагы даражалар булар эмне болот? Алар бири-бирине көбөйтүлөт. Ошондо 4-тө 2-ге көбөйтсөк 8 болот. Ошондо 4-түн 8-инчи даражасы болот экен. Эми эрежени айтып атпаймынбы? Негиздери бирдей болсо, бир негиз жазылат дагы, даражалар кемитилет. 26-дан 8-ди кемитебиз, ошондо 18 болот. 4-түн 18-инчи даражасы Г жообу. Чыгарып аткандар да бар, туура жообу. Азаматсыңар. Азыр көрүп түшүнбөй аткан окуучулар тажап кетиши мүмкүн, түшүнүп атам силерди. Азыр фишка жолдоруна дагы көрөсүңөр, фишкалар дагы бар, аларды да үйрөнүп алсаңар болот. Эми кийинки тапшырманы карай турган болсок, кийинки тапшырма бул кайра эле кыскача көбөйтүүнүн формуласына келип атабыз. Даражалар кыскача көбөйтүүнүн формуласын аралаштырып, аябай көп тапшырмалар берилген негизи. Бул эсептер жыйнагы 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 жылдары болгон эсептер, ортодо кездешкен эсептердин жалаң ушул даражалар темасына келген эсептерин топтоп койгонбуз да, мына ошолор. Жалпысынан мына ушундай эле эсептер келет экен, эгерде даражалар темасында болсо. 6-ды 2 барабар деп атасыңар, Так, суроолорго азыр жооп берем, балдар. Суроолорго азыр жооп берем. Башынан кантип үйрөнөсүңөр, бардыгын үйрөтөбүз буюрса. Бул болсо, кыскача көбөйтүүнүн формуласы менен болгондо x плюс
y дегенге эле келип калат да квадрат. Бөлүнгөн бул бөлү x плюс y болуп атпайбы? Барабар 64. Эми могул квадраты менен буну кыскарта берсек, x-ка y-ди кошсо эмне болот? 64 болот экен да. Анда эмне болот атат? А колонкабыз чоң болуп калат экен. Так, андан кийин бул дагы мындай кененирээк түшүндүрүп кете турган болсом, мисалы үчүн a плюс b квадрат болуп аткандан кийин бизде эмне болуп ажырап атты эле? А квадрат, азыр эле мен чыгардым, а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат деп ажырап атпады беле? Ошондо бизге могул жакта ажыратылган варианты берилип турат да. Ошондо эсепти көбүрөөк чыгара турган болсоңор, эсепти бир эле көргөндө кайсы темага тиешелүү экенин сразу көзүң көрөт да. Ошондо бул x квадрат, y квадрат болуп тургандыктан, демек x плюс y анан квадрат дегенге келип калат да. Бул бөлүүнү бөлчөк сызыгын алмаштырабыз, а бул жерде x плюс y деп турат. Анан барабар 64 деп турган мына эсеп. Ошондо бул квадраты менен бул кыскарат дагы x плюс y барабар 64 калып калды. Ошондуктан а колонкасы чоң болуп калды. Так. Улантабыз. Азыр могу биринчи бетин чыгарып коелу, Анан мен суроолорго жооп берейин. Жетинчи эсепти карай турган болсок, 5-тин квадраты дейт. 5-тин квадраты эмне? 25ке барабар. 25ке 25 кошсок 50 болот. Түшүнбү? А 5-тин 0-чү даражасы жаттап алсаңар болот, балдар. Сандын 0-чү даражасы 1ге барабар болот да. Ошондо демек бул эмне болуп калат экен? 51. Мисалы үчүн любой сандан 0-дүн 0-чү даражасы мектеп программасында белгисиз деп таанылган. Мунуку мисалы үчүн ошондой көрсөңөр g деп белгилейсиңер да. 0-дүн 0-чү даражасы белгисиз. Ал эми любой башка -5, -100-дүн 0-чү даражасы болсо деле кайсы гана сан болбосун 0-дөн башка 0-чү даражасы 1ге барабар болот. Демек 5-тин 0-чү даражасы 1ге барабар. 50ге 1 кошсок 51, демек b колонка чоң экен. Эми мына фишканын бирөөсүнө келип жеттик. Булардын бардыгы техниканы талап кылган эсеп болду. Биринчи эсеп 7-чиге чейин, экинчиде логикалык ой жүгүртүү менен дагы таптык. Бирок ал жерде дагы теманы билишке туура келди. Ал эми мо 8-чи эсеп муну эстеп алгыла. Мисалы үчүн ортодо жылда даражаларга бир мисал келет да, ушундайчы. Муну күзгүлөр деп коет, зеркальный деп коет да. Мисалы үчүн карасаңар 7-нин 21-и, 21-дин 7-си. Ошондой эле мындай эле боло берет. Мисалы үчүн 5-тин 100-чү даражасы, анан 100-дүн 5-си. Же болбосо там 72-нин 7-чи даражасы, анан 7-нин 72-чи даражасы деп мындай зеркальный да. Ушинтип бере берет эсепчи. Ошондо кичинекей сан даражасы чоңу дайыма чоң болот. Муну жаттап алсаңар деле болот. Мисалы үчүн 3-түн квадраты анан 2-нин кубу дегенге бул туура келбейт, мо кичинекей могугачы. 2-нин кубу 8, 3-түн квадраты 9, мына бул жак чоң. Бул ушул жалгыз эле баягы исключение деп коет, эрежеден сырткары. А 3-төн чоң кийинки сандардын бардыгына уже могул эрежебиз иштей берет. Негизи кичинекей, даражасы чоң. Мисалы үчүн 4-түн 5-чи даражасы 5-тин 4-чү даражасы десек, ойлонбой эле 4-түн 5-чи даражасы чоң деп койсок болот да. Түшүндүңөрбү ушул фишканы? Ортодо келет ушул. Ойлонбой эле мына убактыңарды экономить этесиңер да ушундай эсептерденчи. Так, андан кийин 9-чу мисалды карайлы. 9-чу мисал. 9-чу мисалда бул жерде дагы бир эме бар да, хитрость. Шустрый жолу бар да, башкача айткандачы. Мисалы үчүн тамырларды жаттап аткандачы, 9-дан мисалы үчүн канча чыгат? Ким билет? Жазгылачы.
9'dan 3 çıgat, ошондой эле 9'данчы 3 чыкканын билип туруп, ылдый карай 8'ден да чыгарып кете берсек болот да. Мисалы үчүн 8'ден болжол менен 2-8 чыгат да балдар. Калькулятор менен узун чыгат ооба. Мисалы үчүн эми 7'ден карасаңар канча чыгат? Муну оңой эле жаттап алсаңар болот. Азыр карасаңар 2-6 болот да. Ким азыр мыйзам ченемдүүлүктү байкайт балдар? 6'дан 2-4 чыгат. 5'тен канча чыгат анда? Оз эки эле айткылачы, 5'тен канча чыгышы мүмкүн? Бир нерсени байкап атасыңарбы бул жерде? Канчага азайып атат? 2-2 туура. 0-2ге азайып атпайбы, көрүп атасыңарбы? Анан 4'төн ровно чыгат, болжол эмес, так канча чыгыш керек эле? 2 чыгат, Анан 3'төн болжол менен 1-7 чыгат. Уже 4'төн ылдый карай 0-3'төн азайып баштайт да. 2'ден канча чыгыш керек анда? Муну жатташтын деле кереги жок да, жөн эле могу 9'дан баштап эле монтип эле азайтып кете бересиңер, көрдүңөрбү? Демек, мен эмнеге муну жазып атам? Себеби бул жерден тамырларда кошу кемитүү болгондо ушул болжол менен чыгарылганды иштеп койсо болот экен. Демек, 7'den 2-6 чыкса, 8'den 2-8 чыкса, 2-6'га 2-8'di кошсом эмне болуп атат? 5'тен ашып кетип атат да, ама ол 15 эмес, мисалы үчүн 16 болсо 4 чыкмак. Бирок бул уже эле 5 болуп кетип атпайбы, чүнбү? Бул жер 4кө жетпей атат, көрдүңөрбү? Ошентип убакытты экономить этсе болот да, тез эле эсеп чыгат. Мен силерге сүйлөп, буларды жазган үчүн убакыт көбүрөөк кетип атат да, бирок ыкмасын билсеңер, мына ушундай тез чыгарса болот. Бирок эскертип коеюн, могу көбөйтүү бөлүүлөрдө мондай болжол менен иштегенге болбойт да. Себеби көбөйтүүдө роль ойноп калат да, могулар узун цифра болгон үчүн. Бирок кошу кемитүүдө мондай ортодон берсе, оңой эле иштеп ошентип койсоңор болот экен. Так, андан кийин так. Биринчи бетибизди бүтүрөлү, толугу менен. Экинин 10-чусу, экинин 20-чы даражалары көбөйтүккө негиздери бирдей болсо эмне болот эле? Даражалар кошулат деген эреже бар. Ошондо 20-га 10ду кошсом 30 болот. 2-нин 30-чусу, бул жер 2-нин 30-су. Демек, В жообу туура болот. Экөө барабар экен. 2 колонка барабар болсо В болот. Андан кийин эки тамырды салыштыргыла деген эки жолу бар балдар. Биринчиси экини тамырдын ичине киргизсек болот да. Ал квадрат менен кирет да, квадраттык тамырда. 5 көбөйтүп 4 20 болот дагы, бул жак чоң. Экинчи жолу бар. Тамырдан кутулуш үчүн экөөнү тең эмне кылабыз? Квадратка көтөрүп ийсек болот. Бул 4 көбөйтүп 5 болуп калат, 20 чыгат, Так. Бул тамыр менен бул кыскарып 10 чыгып атат, баары бир А колонкасы чоң экенин көрүп атабыз. Кийинкиси кашанын ичиндеги менен сыртындагы даражалар көбөйтүлөт. Ошондо бул Анын 6-чы даражасы болот. А бул болсо Анын 15-чи даражасы болот, түшүнбү? Эми 12'де кайсы болот? А болобу, Б болобу, В болобу, Г болобу? Бул жерде балдар көңүл бурушубуз керек. А жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Эгерде А 1ге барабар болгон болсо, анда экөө барабар болуп калат. Эгерде А 0 болсо, анда да экөө барабар. Терс сан болсо, көрдүңөрбү, бул жак чоң. Демек, биз точно айта албайт экенбиз. А канчага барабар экен бул жерде айтылган эмес. Ошондуктан Г варианты туура болот да бул жерде. Түшүнүңөрбү? Тамгалар менен болгондо биз ошол дайыма -1'ди коюшубуз керек, 0'ду коюшубуз керек, анан 1'ди коюшубуз керек да. Ушул 3 бир терс сан болуш керек, сөзсүз. Бир оң сан, анан 0'ду коюшубуз керек. Көрдүңөр, 0'ду койсо экөө барабар, 1'ди койсок экөө барабар. Анан -1'ди кое турган болсок, бул 6 15 болсо, бул жак чоң болот. -1 болгондо жуп даражалар оң санга айланып кетет да. Анан
Misal üçün birдин ордуна чоңураак сан коем десеңер, 10ду койсоңор болот, минус 10ду койсоңор болот экен да. Ошентип тамгаларды көргөндө коркпой эле ушундай ыкмаларды колдонушубуз керек. Анан 13-чү тапшырманы аткаралы балдар. Бул жаңы амалдар, жаңы операциясы деп коет ортодо ушундай бар. Жаңы операция дегенде силерге эсепти чыгаруу техникаңар болуш керек базовый. Бир сыйра мисал үчүн кошуп кемитип көбөйтүп бөлгөндө, квадратка көтөргөндө билишиңер керек да. Анан логика. 13-чү тапшырманы аткарганда бул мисал үчүн могу берилишин карашыбыз керек да. Мисал үчүн карасаңар, 4 бурчтукка алынып турат. А квадрат плюс А деген формула берилген. Эми могу Б-ны берип атат да, биз Б өзү канчага барабар экенин биз табышыбыз керек да. Бул жерге Б-ны коет экенбиз. Анда биз мындай кылабыз да, Б болгондо балдар мындай болмок да, могу жерде бир сан экен. Анан ошо квадратка көтөрүп, кайра өзүн кошсо канча чыгыш керек экен? 30 чыгыш керек экен да. Ошондо балдар Б'быз мындай болуп калат да, мына карасаңар, 5 квадрат плюс 5 болсо канча чыгат? 30 чыгат да, чынбы? Себеби мына А квадратка окшоп атабы? 5 квадрат 25 плюс 5. Демек Б'быз эмне болуп калат экен? Анда могу 5 болот да. 5, 5, 5. Бардык Ага эмнени 5ти коюп коет экенбиз да. Мына көрдүңөрбү? Ошондуктан Б колонкабыз чоң болот экен. Бул ушундай ыкма. Жаңы амалдар деп коет, дагы көп эле эсеп чыгарабыз, үйрөнөсүңөр буюрса. Азыр суроолорго жооп берейин анда. Так.